Саламатсыңарбы сүйүктүү студенттер? Биз силер менен бүгүн модалдык сөздөр жөнүндө сөз кылабыз. Андай болсо, эң алгач сабактын максаттары менен таанышып алсак. Биринчиден, модалдык сөздөр жөнүндө түшүнүккө ээ болобуз. Экинчиси, модалдык сөздөрдүн башка кызматчы сөздөрдөн өзгөчөлүгүн үйрөнөбүз. Үчүнчү, модалдык сөздөрдүн сүйлөм ичинде кандай колдонуларын үйрөнөбүз. Көңүл буруучу эрежелер. Мугалим айтып жаткан маалыматтарды кунт коюп угабыз. Өзүбүз үчүн керек болгон маалыматтарды дептерибизге белгилейбиз. Берилген көнүгүүлөрдү дыккаттык менен угабыз, сабак учурунда башка нерселерге алаксыбайбыз. Бул эрежелер менен таанышып алган болсок, анда сабагыбызды баштайбыз. Алгач модалдык сөз деген эмне? Дал ушул суроого жооп бере кетели. Сүйлөм тизмегинде туруп, айтылуучу ойдун чындыкка карата болгон ар түрдүү мамилесин сүйлөөчүнүн көз карашына ылайык билдирген кызматчы сөздөр модалдык сөздөр деп аталат. Модаль сөздөр көбүнчө айтылуучу ойду ырастоо, кубаттоо, бекемдөө, шек саноо, божомолдоо, ишенбөө, тактоо маанисинде колдонулат. Модаль сөздөргө төмөнкү сөздөр кирет. Кыязы, сыягы, мүмкүн, балким, албетте, имиш, сыяктанат, чынында, сөзсүз, окшойт, көрүнөт, шексиз, чамасы жана башкалар кирет. Урматтуу студенттер, модалдык сөздөр жогоруда айтканымдай сүйлөмдөгү айтылуучу ойдун ар түрдүү мамилесин билдирет. Азыр болсо, дал ушул модалдык сөздөргө бир канча мисалдарды келтирели. Албетте, мен эртең шаарга барам. Бул сүйлөмдө албетте деген модалдык сөз айтылып жаткан ойду ырастаганын көрүп турасыздар. Эми кийинки мисалга көңүл буралы. Айтор менин бул пикирим досторума аябай жакты. Сүйлөм тизмегинде келген айтор модаль сөзү бул жерде айтылып жаткан ойду тактоо иретинде колдонулганына күбө болдук. Ырас. Азыр биздин аскерлер алсыз. Ошентсе да өз жерибизди, элибизди душмандардан коргоп калышыбыз керек. Бул сүйлөм тизмегине маани бере турган болсок, анда ырас деген модаль сөз кездешти. Дал ушул модаль сөз айтылып жаткан ойду ырастоо максатында колдонулду. Дагы да болсо мисалдарга көңүл буралы. Айзерек бүгүн ооруп калды окшойт, сыягы. Бул сүйлөмдө айтылып жаткан ой Айзеректин ооруп калгандыгын анык, так эмес, тескерисинче божомолдоо түрүндө билдирүүдө.
Урматтуу студенттер, бүгүнкү сабактын сиздер үчүн дагы да түшүнүктүү болуусу үчүн машыгуучу көнүгүүлөргө көңүлүңүздөрдү бурайын. Мыкты, профессионалдуу хирургдар азыр борбордон да табылбайт имиш. Булар тайгандын күчүктөрү сыяктанат. Эми кийинки сүйлөмдү карап көрөлү. Күн булуттуу, түштөн кийин жамгыр жаай төңдөнөт. Балким, келечекте чет өлкөгө окууга барасың. Арийне, келгениңиз жакшы болбодубу? Биз ушул апта өтө турган конференция тууралуу сүйлөшүп жатканбыз. Досум кечээ аскерден келген имиш. Кымбаттуу студенттер, ушуну менен сабагыбыз соңуна келип жетти. Эгерде сабак сиздер үчүн түшүнүктүү, жигердүү, мазмундуу болгон болсо, анда мен абдан кубанычтамын. Эмки сабакта көрүшкөнчө аман туруңуздар.